Hazır ayalдар боюнча сөз болуп атат, урматтуу бир туугандар өлтүрүп койду деп. Эгерде бир адамды өлтүрсө, кантип өлтүргөн болсо ошондой өлтүрүлүшү кажет шарият боюнча. Эгерде уруп өлтүрсө, ислам соту өкүм чыгармак, ошону уруп өлтүрүлөт, атайын солдаттар чыдамак, солдаттар уруп жүрүп өлтүрмөк тигине. Ушундай. Колго кол, бутка бут, көзгө көз, жанга жан. Тишке тиш. Өлтүрдүбү? Кантип өлтүрсө, ошентип өлтүрүлүш кажет. Уруп өлтүрдүбү? Ошо эркек алып келип туруп, беттерин жаап, маска менен мамлекет буйрук берет, анан ошону өлтүрө тургандар бар. Жөн асып өлтүрбөйт, анда жыргал болуп калат. Тепкилеп жүрүп өлтүрөт, урса уруп жүрүп өлтүрүш керек болот. Ошо элге тартылып көрсөтүлүш керек, элдер ошону көрүш керек болот, урматтуу бир туугандар. Жаза катарында. Анын жашаган укугу жок деген сөз, урматтуу бир тууганым. Аны Кудайым берет. Жанды берген Кудайым ошонун жанын алынышын ошондой кылып өкүм берип, калгандары сактап калат. Бул бирөөнү өлтүргөн, эртең башка бирөөнү өлтүрүп коюш дагы мүмкүн да. Бир өлүмдө 1000 жан сакталат дейт. Бир адамды өлтүргөн, ааламдын баарын өлтүргөнгө барабар. Азыр эки аялды эки карындаш тепкилеп өлтүрдү, биздин баарыбыз өлдүк ошону менен тебеленип. Анткени адам өлдү. Адам деген ат өлдү. Тебеленди, урматтуу бир туугандар. Ошолор жашаган укугу жок. Азыр аялдар боюнча сөз болуп атат, урматтуу бир туугандар өлтүрүп койду деп. Эгерде бир адамды өлтүрсө, кантип өлтүргөн болсо ошондой өлтүрүлүшү кажет шарият боюнча. Эгерде уруп өлтүрсө, ислам соту өкүм чыгармак, ошону уруп өлтүрүлөт, атайын солдаттар чыдамак, солдаттар уруп жүрүп өлтүрмөк тигине. Ушундай. Колго кол, бутка бут, көзгө көз, жанга жан.